Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Саадабаев Бакыт Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына номер 29 Свердлов шайлоо округунан аттануудамын. Жашым 37-де. Юриспруденция жана менеджмент адистиктери боюнча 2 жогорку билимдин ээсимин. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармалыгына караштуу мамлекеттик имараттар департаментинин директорунун орун басары жана аталган башкармалыктын протоколдук иш-чаралар бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалагам. Эл аралык мамилелер тармагында да тажрыйбага ээмин. Мамлекет башчыларынын катышуусундагы жана өкмөттүк деңгээлдеги жолугушууларды уюштуруп жүргөн. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу комитетинин курамында болгом. Кыргызстандыктардын таза шайлоого ишенбей калгандыгы жашыруун эмес. Муну элдин шайлоого катышуусунун төмөнкү көрсөткүчтөрү да тастыктайт. Буга чейин өткөрүлгөн шайлоодо Свердлов району боюнча участокко 30% гана жашоочулар келип, алардын көпчүлүгү баарына каршы добуш берип кетишкен. Элдин шайлоого болгон үмүтү өчүп калгандыктан, ал өлкөдө болуп жаткан жагдайларга түздөн-түз таасир бере албаган мүмкүнчүлүгүн аңдабай, ошол эле маалда шайлоонун уникалдуулугуна да маани бербей калгандыгы байкалат. Да, вера кыргызстанцев в честные выборы падает. Взять наш с вами Свердловский район. На прошлых выборах пришло лишь 30% избирателей, и большинство проголосовало против всех. Важность одномандатной избирательной системы в том, что во власть впервые за много лет могут попасть обычные люди, не олигархи, а профессионалы и патриоты с хорошей репутацией и свежими идеями. Избирателям эта система удобна тем, что они точно знают, за кого голосовали. Они могут в течение всего его срока работы обращаться к нему со своими инициативами, критиковать его за популизм и прогулы заседаний. Жөнөкөй жаран катары көпчүлүк кыргызстандыктар туш болуп жаткан маселелерге мен дагы ар күнү кабылып келем. Алардын көбүн чечип алууга 5 жылдык убакыт деле жетиштүү кылат деп так кесе айта алам. Аларды кандай жолдор менен ишке ашырса боло тургандыгын да жакшы билем. Бир мандаттуу округдан шайланып жаткандыгыма байланыштуу, албетте биринчи кезекте мен өзүмдүн округумдун көйгөйлөрүн чечүүгө аракет жасайм. Үгүттөө иштери башталгандан бери ар күнү Свердлов районундагы жолугушуулар өтүп жатат. Шайлоочулар бул район шаар боюнча эң эле каралбаган район экендигин айтышууда. Я, как уроженец Свердловского района, знаю, что он самый неухоженный в нашей столице. В нем мало парков, всюду мусор, разбитые дороги и тротуары. Подобные вопросы находятся в компетенции местных органов власти. А Жогорку Кеңеш – это законодательный орган. Но в то же время ничто не мешает депутату налаживать связь с местной властью и помогать ей с решением злободневных вопросов. Став депутатом, я обязательно этим займусь. Муниципалитет үчүн бир нече сунушту иштеп чыгууга үлгүрдүм десем да болот. Таштанды полигонунун аянтын калыбына келтирүү жана шаарды каптаган ыш менен күрөшүү. Калктуу конуштарды өнүктүрүү үчүн кошумча каражаттарды таап жана жеке инвесторлорду тартуу, жалпы жашылдандыруу долбоорун иштеп чыгып, Бишкек шаарын мурунку жашыл, көрктүү жана жайлуу шаар деген атын кайтарып берүү болуп саналат. Как адвокат я часто защищаю интересы дольщиков. Бывает, заплатив, они не могут получить свое жилье. Дома нередко строятся без разрешительных документов. Для решения этой проблемы я готов инициировать закон о долевом строительстве. Будет создана база данных о строительных компаниях, возводимых объектах и выданных разрешительных документах. Любой желающий сможет изучить ее в интернете и понять, кому из застройщиков можно верить. Все будет максимально прозрачно. Дольщики будут гарантированно получать свое жилье. Для застройщиков будет создана справедливая конкурентная среда без коррупции и бюрократии, а город получит современные и безопасные объекты в едином стиле. Мы наконец-то избавимся от хаотичной застройки. Имея опыт работы в
в управлении государственным имуществом, могу сказать, что потенциал этой сферы не реализован. В Бишкеке и по всей стране немало заброшенных зданий. В то же время на разных уровнях говорится о нехватке средств на строительство школ, детских садов и поликлиник. Став депутатом, я инициирую инвентаризацию государственных строений. Пустующие здания должны быть перепрофилированы под соцобъекты. Жеке адистик байкоолорумдан улам, көпчүлүк кыргызстандыктардын өз укуктарын жакшы билбегендиктен көп учурларда бюрократиянын курмандыгы болуп жаткандыгын көрөм. Депутат болуу менен мен жарандарга алардын милдеттери гана эмес, көп жерде укуктары да бар экендигин эстетип турам. Өзүбүздүн укуктарыбызды билүү менен гана биз айкындуулукту жогорулатууга жетишип, бийликтин ишин отчеттуулугун талап кыла алабыз. Программамды жыйынтыктап жатып, билим берүү, медицина, жаштар саясаты жана социалдык коргоо тармактары боюнча идеяларым менен пландарым тууралуу айтып кетким келет. Жаңы мектептерди жана балабакчаларды курууга же азыркы учурда иштеп жаткан мекемелерди кеңейтүү максатында кошумча корпустарды куруп берүүгө каражаттарды табуу. Дарыгерлик жана мугалимдик кесип беделдүү жана кирешелүү болууга тийиш. Бул кадам учурда иштеп жаткан кадрларга дем берип, жаштарды бул кесипке тартууга жардам берет. Жаштар акча табуу максатында чет өлкөгө кетүүгө мажбур болбой тургандай шарттарды түзүп берүү зарыл. Алар өз мекенинде эмгектенип, жаңы ишканаларды ача алышат. Кадрларды даярдоо боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана мунун негизинде жогорку окуу жайларында кошумча бюджеттик орундарды ачуу. Дары-дармектерди көзөмөлгө алуу системасын киргизип, аларды маркировкалоо. Бул жол алардын фальсификациясын жоюуга, бааларын төмөндөтүүгө жана салыктык чогултууларды көбөйтүүгө жардам берет. Медициналык камсыздандыруу системасын иштөө принцибин кайрадан карап чыгуу. Ал ачык негизде болуп, жарандардын талаптарына толугу менен канааттандыра тургандай болушу шарт. Айлык акыларды, пенсияны жана жөлөк пулдарды өз убагында индексациялоо. Тамак-аш продукталарына жана күйүүчү майга болгон баанын күн сандап өсүп жаткан учурунда бул абдан эле зарыл. Урматтуу шайлоочулар, жолугушуу учурунда көпчүлүгүбүздөр менен бир пикирге келгендей эле болдук. Терс көз караштар кызууга айланды десе да болот. Үгүттөө компаниябызга келип, көңүл коюп катышып жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Благодарю каждого из вас за внимание, которое уделяете моей агитационной кампании. Приходите на выборы, голосуйте за меня. Давайте вместе сделаем наш район, наш город и нашу страну комфортными и счастливыми. 27 февральда шайлоо участогына келип, мен үчүн добуш берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Депутат болуп калсам, мен берген уадаларымды толук түрдө аткарам жана сиздер менен ар дайым байланышта болом. Келгиле, районубузду, шаарыбызды, өлкөбүздү жайлуу жана бакубат кылып өзгөртүүгө бирге аттаналы.